20 баш ургач қозы сатылат, Таластан келген. Қызылдары, Адмиралдың қыздары, қаралары, Черный принцтің қыздары. Азыр учурда Сосновкада турат булар. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен, кой сүйүүчүлөр. Бүгүн биз туугандар Чүй облусу, Жайыл району, Сосновка айылындабыз. Бүгүн биз сиздерге ушундай Арашан кой багытына өткөнүнө 1 жыл болгон агабыздын короосуна келдик Сосновкада. Мына ушул Карабалт Арашан жамаатта барсыз, Эми кошуласыз? Эми кошулалды. Эми кошулады. Так, баштайлы туугандар. Азыр мен агамды бирде тааныштырайын, андан кийин койлорун өтөбүз. Сатыла турган 20 баш ургачы козу, 2 баш Черный принцтин Таластан келген балдары бар экен. Мына экөөсү туугандар. Жакта 2 кочкор производитель, аларды сынакка көрсөтүп беребиз. Аягына чейин көрүңүздөр, кой баштай албай жаткандар мына бир рет тамаша кылып, жакшы ой пикирлерден угуп кетиңиздер. Агам, биринчи сиз өзүңүз тааныштырыңыз, анан койду качан баштадыңыз, кантип баштап калдыңыз, ошону бир маек кылып коюңуз бизге. Менин атым Канжар. Ушу Арашан койго кызык биздин баштабыздан мынакей 1 жылдын жүзү болуп атат. Буйруза жакшы, мынакей кой тандап ушундай кочкорлордон алып короо курап баштадык. Бул биздики жаңы башталыш короо. Оппа дегенде кочкорлорду кимден баштадыңыз? Анан ушу кочкор тандоодо биз да кичине көпкө ойлондук, ар кимден кеңеш сурадык. Акырында ушу Кенжебек байкенин короозун ушу күнжелези тарткан видео чыккан экен. Биз ошону көрүп, ошонун койлорунун бийиктигин мүчөсүн жактырып, анан кочкорду биз ошодон алдык да. Могу 2 производитель кара кочкор менен кызылды ошодон алып келгенбиз. Булар линиясы кандай? Линиясы кара кочкор Черный принцтин прямой баласы, кызылы Адмиралдын прямой баласы. Экөөнүн жашы 4 тиш азыр. Буйруза мына күзүндө сентябрга койлорго койгонбуз. Ушу төлүм буйруза февралдан күтүп турабыз азыр. Имага мындай. Кенжебек байкенин короосуна мен былтыры май айында барганмын. Быйылкы жылдын 2022 май айында. Талаадан койлоруну баягы май айында билесиз да, койлордун эң арык мезгили болот. Арык мезгили. Козулар чоңоюп соруп. Ошо видеону көргөнбүз. Анан ал кишинин эң өзгөчөлүгү Кыргызстандагы эң мындай масштабтуу түрдө искусственный осемнение өткөн киши да, бул биринчи кезекте. Анан искусственный осемнениенин өзгөчөлүгүнү дагы билет баса белгилеп коеюн. Искусственный осемнениеде урукталат, лабораторияда микроскоп менен карап эң күчтүү сперманы бөлүп алат. Ушундай деп атышат. Мисалы үчүн чүй боорунда жашаганда көпчүлүгү баягы искусственный осемнение менен уйларды качырат го. Музоолору чоң башкача түшөт го. Мындай тазалыктары башкача, параметрлери. Ал агабыздын короосу да ошондой да, мындай. Адмиралдын балдары клеткада кап-кара болуп окшош болуп бөлүнүп турат. Черный принцтики. Адмиралдыкы кып-кызыл болуп бири-бирине окшош да. Биз ошо силер тарткан видеону көргөндө ушу бизге ушу мына агам көзгө ошол коронку негеде көбүрөөк жакты да. Анан биз атайын Таласта Кенжебек байке менен байланышка чыгып, атайын барып ошо айткан сарайдан Адмирал менен Черный принцтин ичине тандап ушу өзгө жакка мыктыларын алып келгенбиз, бойлору бийиктерин. То есть кара кочкордун параметри канча? Кара кочкордун параметри азыркы турушу 105, 1 метр 5 сантиметр. 1 метр 5 сантиметр. Кызыл кочкорчу? Кызылдыкы азыркысы 1-1. 1 метр 1 сантиметр, 1 метр 1 сантиметр. Аты 2 Черный принцтин кийинки балдары. Черный принцтин кийинки балдары, алар азыр жаңы 2 тиш болушту. Аларды ушу сатыкка чыгардык. Ошол экөөнү сатыкка коюп. Черный принцтин 2 баласы, алардын бою чоңу канча, кичинекейи канча чыгат? Чоңунун бою 95 азыр, кичиреги 93. Так. Могу чоңу широкий болуп турат. Мына 95, аркынсы 93 экен туугандар. Азыр мен койлорду көрсөтөм. Жүрүң, экөөбүз койлордон кеп кылалы. Андан кийин сатыла турган 20 баш ургач козуңузду көрсөтөлү. Мыналарда тагыраак көрсөтүп коеюн. Мына ушул экөөсү параметр менен. Анча-мынча ары бери баскан тартып видеого кошобуз. Койлордон баштайлы. Жаңы баштоочу агабыздын койлору. Мына жерде кара кой. Как и всегда горбонос менен кулакка басым жасапсыз, Биз ушу кой тандоодо негизи кыйыныраак эле болот экен. Жаңы баштанышы кой тандоодо кыйынчылык жаралат экен. Ушу ар кимдин кеңеши менен, бирок биз деле болушунча ушу кулагы менен өңүнө чоңдугуна басым кылышта койду беле. Сатууга да өтө жакшы койлор чыга бербейт.
ошончо аракет кылып ушу 1 жыл ичинде жыйналган койлордо берди. Жаштары берди ар кандай. Эң чоң койдун жашы берди 4 тиш. Эң чоң кой 4 тиш. Жашына басым кылып да ошо 4 тиш 2 тиштер деле берди. Ушулар качты, Ушулар азыр могу кара кочкор менен кызыл кочкордон качкан ушулар. Кызылдар Адмиралдан, каралар Чорный Пресстен. Адмиралдан качты, каралар Чорный Пресстен качты. Ошо светін бөлүп коюп да көне. Бу чүйдөгү фермерлердин эң өзгөчөлүгү жыл сайын күздө ремонтный молодняк дейт да. Мондай жаштарга басым жасайт да. Бул жактачы башка региондордун өзгөчөлүгү. То есть сизде могулар сатылып алынгандар, Булар сатылып келингендер, булар деле ошо тандалып келинген жаш козулар, бул жерде азыр бардыгы козулар. Буйруза буларды ошо жазда ушул эки производительге бөлүштүрүп коелу деп турат азыр буларды 2 тиштен ашырып. Сиз ар кандай короодон алдыңызбы? Буну деле бүт бир короодон чыгышы кыйын экен. 2-3 алсаң бир славын кошуп чыгарат экен. Ушундан биз ушу тандоо менен жүрүп бирден экиден болгон королорду кыдырып мыкты деген алыптан аракет кылып. Мунун ичинен 7-8 башы кичине доллар менен чабыла тургандай козулар экен, Бар ошондой. 7-8 баш. Доллар менен келген нерде бир 4-өзү бар ошо жерде. Могу чекте турган ак куйрук. Могу, Узун болот. Мына ак кулак. Мынаулар, мынаулардын чистаты бар. Байке бирек бөлүп көрсө, мынауну сөз кылалы, мына. Кулагы узун. Ушул менен могу экөө бир чогуу. Мына. Чистота азыркы рыночный системанын талабы. Эми ондай лимон цветтер, Ана ушуна лимон цветана мо жүндөрүн дагы ба кылчык жүнүнө да карадык да кичине. Мына кыл жүндөр. Бирек айландырып койсоңуз. Канча баш азыр ярка бар бул жерде? Жерде ярка азыр 13 баш турат жерде. Булар самый бөлүп калгандарыңыз, бөлүнгөндөр ушул. Булар кийинки жылга корооңузду кооздоп жакшы эле көрсөтүп берет экен. Мынаугул ушундай тетигил, бурчта 2 баш мына. Бул, мынау сары мисалы үчүн. Булар $1000 кеми жок да азыркы жөнөкөй эле таанышыңдан. Ошол үчүн булар азыр спрос көп жаратып атат. Бардык эле кой сүйүүчүлөр ушундай кой алгысы келип калган. Бирок мындай койлор азыр салыштырмалуу аз болгон үчүн баасы кымбат, сатыкка редко чыгат. Муну сиз деле түшүндүңүз окшойт. Кой алып атканда. Кой алып аткан могу жерде мына козусу жаңы тууду, бул чоң кой өзү. Чоң кой. 401 балазы, Биздин эң биринчи алган коюбуз ушул башында баштаган ушул кой. Негеде бир жерден жагып алып койгонбуз, бирок мунун козусу ошо мурунку короодон, биздин кочкордон эмес, боосуп келгенде бул кой. Башка короодон боос келген экен бул. Ушу биринчи ушу эрте тууп койду. Буруй тууптур, Элдер да бекеринен сатпайт да койдучу бөлүп. Биз башында кызыл өңдү кой экен деп алганды ушу койду койлорго аралашып келгенде ал бөлүнбөй сатылат деп. Бул кой кызыл эле экен. Возможно, буруй кочкордон качып калган. Ошондой болсо керек. Буруй өң бербейт дейт го, буруй кочкор койсоң. Эми экөөбүз баягы сатыла турган козуларыңызды көрсөтөлү. Андан кийин корооңузда бир обзор көрсөтөм. Күтүп атат да. Аларды айдап чыгайын мен. Биз кочкорлорду камайбыз, сатыла турган 20 баш ругач козуларды көрсөтөбүз. Могу адмиралчиктердин баалары $2000, тагыраак айтканда 170 000 сомдон. Могу Чорный Пресстин балдары деген. Мына ушул экөөсү $2000 сатыкка азыр ушу жаш линиясы күчтүү. Короодон кимден чыккан экенин айттык. Болгондо да искусственный осемнение менен туулган коз кочкорлор сатыкка коюлду буйруса. Кызыккандар экран астында номерлерге чалып байланышыңыздар. Булардын эмнесин өзгөчөлүгү? Мисалы муногу 93 деген мага эмне жакты? Бели жакты, куйругу, өңү и кулагы өтө сүйкүмдүү экен ошонучу. Могунуку болсо, бул висячий, мына грубый чистотасы бар, чистотасы күчтүү мындай. Взгляд грубый, мына мужественный көрүнөт. Более. Сөкө, ширинага, белдин жоонуга иште эмнегендер болсо, мына ушу кочкорду кеңеш берем сиздерге. Моюндары дагы более жоон кочкор. И аркынысы белдин узундугу, башынын жаактары узундугу, кулакка, куйрукка иштейин дегендерге
Böyle чистотага. Мына ошо кочкорду кеңеш берем. Бирок бири-биринен калышпай турган жаш кочкорлор. Мына козулар сатыкка чыкты. Болду, тым кое бериң ушундай. Бул жерде 20 баш, 3төн бири кара, калганы кызыл ургачы козулар. Булар более жаш козулар, кеч туулган. Каралары Черный принцтен, кызылдары адмиралдан туулган жаш козулар. Азыр мен бирден айландырып көрсөтөмүн. Сиздер баарыңыздар көрүңүздөр. Bir birka. Булар кандай десем, эми баары бир кандуу короодон чыккан козулар да, билимсизден. Тандамайга туугандар бар экен. Желательно дүң дейт. Азыр мен ары бери айдап туруп көрсөтөм, кызыккандар чалат. Бул бир кандай десем, бир 60% кызылдар. Адмиралдан. Каралар бир 40%-ын түзөт окшойт. Канча кара бар экен, эсептеп көрбөдүңүзбү? 9 кара бар. 9 кара, э? Ооба. 11-өсү кызыл. Кеч туулган да булар? Булар апрель айга майский козулар. Майский козулар экен туугандар. Анан эги күптүгөйлөрү да бар экен арасында. Жалаң ургачы. Бир четтен көрүп алыңыздар. Эки кочкор тең билесиздер. Черный принцке да кызыл көрүңүздөр. Черный принц бул Мухаммед Шариповдун короосунан чыккан Александровкада. Адмирал деген кочкорду кимден чыкканын билбейм, бирок Арашанда Мирлан байкенин короосунда колдонулган ал кочкорчу. Адмирал. Мурун. Муну кийин таласка кеткен ал кочкор. Мына козулар да түү таластыкы. Түү таластыкы өздөрү. Чип басылбапты? Бирок бирка басса, бирка бар. Чип басылбаптыр булар. Бирок булардын энелери чипированный. Энелери чипированный. Мына ушул козулар, булардын баалары туугандар 29 000 сомдон дүң экен. Тандамай кандан бир аз кымбатыраак. Ал жагын өзүңүздөр чалып байланышып көрөсүздөр. Дүң баасын 29 000 сомдон койду. Сосновкада турат, келип көрүп ала бериңиздер. Мына мондай козулар, горбоноз. Арыктан бир аз жүндөрү мындай. Кандай десем, пактасымал эмес эми мындай. Коюураак жүн да. Мал арыкта өз коюураак жүн чыгат. Настолько семиз болгондо уже жүндөрү суюлуп кыл боло баштайт. Айырмасы мына ушунда. Жайыттан? Кыштоодонбу? Булар жайыттан түшүптүр туугандар. Тоодон. Үй шартында турган эмес, жалаң жайытта жүргөн. Естественный жерде жүргөндөр экен да буларчы. Азыр үйгө алып барып баккан болсоңуздар, ушунчалык өсүп кетет булар азыр. Сразу өзгөрө түшөт. Но чистотасын бир рет монтуп көрүп алыңыздар. Светла рыжая, кулагы узун, горбоносу бар. Бүт эле бар ушундай.